Men hazır da joldan kelip баягы сыймыктанам дедим. Батыр болуп орден тагынып отурушат, мен ушуга сыймыктанам. Ал мыйзам менин мыйзамым. Мына Россия, улуу Россия, бай Россия бизден 15 жылдан кийин, biz 2005 жылы киргиздик 1 сентябрда. Булар 2020 жылы 1 сентябрда киргизди. 1 класстан 4 класска чейин ысык тамак беришти. Көрдүңөрбү времяда? Ал мыйзамды кайдан алды? Ал мыйзамды элестеткиле кыргыздардан алды. Мунун идеологу ким? Исхак Разаков. Мына урматтуу туугандар, биз бөтөн жакты карап эле жашабайбыз. Биздин тажрыйбаны бөтөн башкалар ала турган деңгээлге жеткенбиз. Кыска мезгилде. Биз ушул мезгилге чейин өкмөттөн бир момундай бир калем алып көргөн эмеспиз. Албайбыз дагы. Алдырбайбыз дагы. Ошон үчүн коркот бизден. Лейлеке кош келипсиз адаканага. Эне тилибиздин баркын кетирип салышты дейт. Өзүбүз кетирип атабыз да. Кыргыз тили ишенип коюңуздар. Бизге керек. Өзүбүз сүйлөбөй атабыз да кыргызча. Кандай дейсиздер? Лейлек өзүнүн тили менен сүйлөйт. Acayip tilimiz var ha. Juda nazik tillerge kiredi. Ошон үчүн келиңиздер, баягы мунун баарынын кесепети китеп окубагандан чыгат. Мектепте мыкты окуйсуңар дагы, адабий тилди эле. Анан көчөгө чыкканда эле шо деп коюп. Ар бир нерсе кооз болуш керек. Керемет болуш керек, көркөм болуш керек. Тил ошондойлордон. Мага башта айтат эле тили эле бар деп. Жалаң тили жоктор бар болуп, жогорку кеңешти көрүп атасыңар. Аман болсун. Кудай буйруп парламентке келип премьер-министр болсоңуз, референдум жарыялап, депутаттардын санын кыскартып, президенттик башкарууга алып келе аласызбы дейт. Biz bunu 10 жылдан beri айтып келатабыз. Эгер бүтүн Кыргызстандын программасын карасаңыздар, бүткүл эл тарабынан шайланган президент бир эле убакта өкмөттүн башында болсун деп келатам мен. Бизге кыргыз өкмөтүнүн кереги жок. Президент барбы? Өкмөттү өзүң башкар. Өзүң башкар, өзүң керт башың менен жооп бер. Анан депутаттардын саны 60тан ашпаш керек. Экесе кыскартышыбыз керек. Эми караңыз, биз 35 болуп деле иштегенбиз. Биринчи барганда 35 эле. Андан кийин 60 болду. Менимче 60 жетиштүү. 60 менен 70-тин ортосу Кыргызстанда. Бирок депутатты партия эмес, депутатты түздөн-түз эл шайлаш керек. Ленин 3 ураан таштаган революциянын алдында. Эмне деп? Завод, фабрикалар жумушчуга, жер дыйкандарга, элге тынчтык, советтерге эл шайлаган совет, ошолор башкарсын деген. Биздин урааныбыз дал ошондой. Биз областтык кеңештерди, райондук кеңештерди кайрадан калыбына келтирип, жогорку кеңештин депутаттарын түздөн-түз эл шайлаш керек. Момундай болуп, тишин агын көрсөтүп, жылмайып тургандарды эмес, арабыздан жүргөндөрдү шайлашыбыз керек. Ошондо парламент элге. Сиз парламентке барсаңыз, мен Лейлек районунун Кулунда айыл өкмөтү интернационал номер 3-үйдүн ээси Элибаева Курсанай дейт. Курсанай эже, мен ушул катыңызды сиздин Айгүлгө берем. 4-үндө Кудай кааласа, бул киши депутат болуп шайланат. Иншалла 2 жуманын ичинде парламентке кирет, мандатты колуна алат, учуп келип, сиздин үйүңүзгө барып салам берип, сиздин маселеңизди чечет ушугуз. Кудай кааласа. Мен ушундай жооп берейин. Эми сөздү Айгүлгө берели, Айгүлдөн кийин анан биздин элдик генералыбызга беребиз. Макулсуздарбы? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Лейлек сүлүктүү жергесинин тургундары, эли журтум, тууган урук,
тааныштарым баарыңыздарга чоң рахмат. Биринчиден эле баса белгилеп айтып коеюн, канчалаган тоскоолдуктар болуп жатканын бүгүн мен Адахан Кимсанбаевич ушул саясатта канча жылдан бери жүрсө, тоскоолдуктардын кыйынчылыктарды жанында жүрүп сездим эле. Бирок мен бүгүн чоң күрөшкө аттанып жатып, жон терим менен бүгүн сездим. Кайсы жерге барып уюштурбай эле чогулуштукка ушул киши келет деп айткан сайын ар бир кишинин эмоциясын бийлик тараптан да, эл тараптан да көрүп жаттым. Бүгүн өзүңүздөр мына көпчүлүгүңүздөр билесиздер, бул жерде Уна базарына деп элди чакырттык элек. Уна базар ушул чогулуштун астынан гана мына 1 саат калганда Уна базарынын жетекчиси дагы кандайдыр бир себептерден жолугушууга мүмкүнчүлүк бербей койду. Стадионду дагы белгисиз бир себептердин артынан бере албайбыз деп жооп кайтарышты. Бирок элдин жүрөгүндө бар партиябыз, элдин ишениминдеги бар партиябыз, Кудайым буйруп, биз жогору жакка келсек, мен сиздер менен эл арасында болуп, сиздердин көйгөйлөрүңүздөр менен чогуу болгонго аракет кылам. Биз башка партиялардай болуп, асман менен айды, жер менен тоону алып беребиз деп мактанбайбыз. Мен башкачалардан өзгөчөлөнүп, ушул кишинин тартиби менен, ушул кишинин мыйзамы менен, ушул кишинин ыйманы менен тарбияланган кызмын. Мен ушул киши кандай мыйзамга, кайсы тарбияга, кайсы багытка жумшаса, эли журтумдун алдында башыңыздарды жерге калтырбай иштеп бергенге аракет кылам. Сөздү ушул жерден бир аз болсо да кыскартайын. Келген конокторубуз алыстан келди. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө, ар бириңиздердин эшигиңиздерге барып, калган акыркы 15 күнүмдү сиздер менен баарлашып, көйгөйлөрүңүздөрдү укканга аракет кылам. Ассаламу алейкум, урматтуу лейлектик туугандар. Кылым карыткан кыргыз элибиз эч качан куру болгон эмес. Элибиздин башына караңгы түн түшкөндө өзүнө эмес, коңшуларына, башка мамлекеттерге дагы жерине, элине коргой турган баатырлары болгон, акылман ойчулдары болгон. Бүгүнкү күнү ошондой кыз сайкалдары болгон. Мен айта кетсем, бул БШКнын иштеген мүчөсү Атыра бир кол чабуулар. Кай жерлигин да билбейм. Экинчиси, Свердлов район соту бизди кайрадан бүтүн Кыргызстан партиясына тууру чечим кабыл алып берип, 6 сааттын ичинде кеңешме өткөрүп туруп, чындыкты биз тарапка ыйгарган үчүн Анара деген кызга бир кол чабуулар. Ошону менен бирге элибиздин арасында 3 өтө начар касиет бар. Бул биринчиден кошоматчылык, эки жүздүүлүк, анан көрөлбастык. Бул кыргыздын душманы кыргыз болот. Чыган жигиттерди дайыма басман. Бирок айтып кетти Адахан Кимсанбаев, биз кеч атырларбыз. Мен ошондо дагы айттым, азыр дагы биз келгенде коен өзүмдүн атымдан кыска аралыкта 1 күн болобу, 3 күн болобу, жылдап эмес албастан ар бирибиз жаркын келечекти курууга мен сөз беремин. Алардын бара турган бир эле жери бар. Башка жери жок. Мондай квадрат аянчада болот. Ар бир кыргыз жерге жашаган өзгөчө мен билем, бул чегара маселе. Тулдун үйүндө. Биздин сүрөттөрүбүз ар ким ушул жерде турган чегарачы болгон эмес, мен чегарачы болуп кызмат өтөгөм. Жемкорлор, мен ушул жерде 8 жыл 9 жыл контрабандисттер, иштер орун басары болсом, кең байлыкты жегендер 5 жыл ушу сиздер менен бирге болдум. Чегараны 5 колундай билем. Ушул жерде бир максат 8 жыл 9 жыл жол менен иштер орун басары эки мамлекет менен көрүш керек. 2011 5 жыл ушу сиздер менен бирге болдум. Чегараны 5 колундай билем. Bir maksat. Ova.
Buyursa biz gelsek bu meselenin kız karalıkta çeçeğiz. Temir nemelerмен tosulat. Ova biz ынтымақта, достықта жашашыбыз керек. Но biz ушул жерде жасагандар тең ата болушубуз керек. Kimisi болбосун. Вице болобу, губернатор болобу, өкмөт башчы болобу, депутаты болобу, министр болобу. Бакылдап сүйлөбөш керек. Биздин милдет негизги мыйзам жазып, мыйзамдын аткарышы